Арыбаңыздар, бүгін elementary деңгээлинин биринчи күнүн баштап жатасыңар. Англис тилин үйрөнүү албетте бул туруктуулукту жана аракетти, убакытты талап кылат. Күндө бир аз убакыт бөлүп сөзсүз улантып жүрсөңүз, сиз албетте жыйынтыкка жетесиз. Сизге көмөкчү болгон сөздөрдү, грамматиканы түшүндүрүп, практикаңызда күндө окуу, угуу, сүйлөө жөндөмдөрүңүздү бирге өнүктүрүү үчүн жардамчыңыз мен Нуржамал Табылбековмун. Келгиле, эми англис тилинде амандашып алабыз. Hello, let's start by introducing ourselves. My name is Nurjamal Talbekovna, an English tutor. What is your name? So I'm sure you will enjoy our English course. More than 2,000 people have already completed it and start using English in their lives. So I hope you can do it. Арыбаңыздар, 2000ден ашуун бизде окуучулар бүтүп, жашоонда англис тилин колдонуп жатышат. Силер да алардын катарына кошуласыңар деген үмүттөмүн. Менин атым Нуржамал Табылбековна, тьютору болом, репетитору болом. Келгиле, улантабыз. Өзүңөрдү тааныштырып өтүп, андан кийин жакыныраак фокусуңузду, баардык көңүлүңүздү кунт коюп, сабакка бурасыз деген үмүттөмүн. Бизди тандаганыңызга рахмат. Алгач эле силер максатыңарды аныктап, кандайдыр бир тилегиңер, кыялдарыңардын артынан англис тилин үйрөнөм деп чечим чыгардыңар, туурабы? Ошол максатты чоң баракка, канчалык чоң болсо ошончолук жакшы, көрүнүктүү жерге жазып алып туруп, дайыма карап жүргөнү сонун сизге курал болмокчу, жардамчы болмокчу. Анткени 1-2-3 күн балким англис тилин такай үйрөнүп, анын 4-күнү ушундай болот. Бүгүн окубай турсам эч нерсе болбойт деген ой келет. Бирок ошол учурда бардыгы токтоп калышы мүмкүн. Улантуу үчүн бул сизге жардамчы болот. Кеттик. Мен англис тилин 2 жылдан бери онлайн өтүп келип жатам. Андыктан мага ушул нерсе түшүнүктүү болду. Окуучулар, студенттер чоң кичине болобу бардыгы көңүлүн, фокусун кое албай, ошо экранга кое албай, ошо комнатадагы, бөлмөдөгү башка нерселерге, башка өзүнүн жашооуна улам ою кетип калганын түшүнүп жатам. Бул нерсени норма деп кабыл алабыз. Онлайнда окууда бул болот, бирок биз өзүбүздү, ошо фокусубузду, көңүлүбүздү бир жерге буруу үчүн ушул техниканы колдонсоңор жардам берет. Сөзсүз түрдө жардам берет. 4-кө чейин дем аласыңар. Санап туруп, 6-га чейин санап, шашпай санап, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп демиңерди сактап турасыңар. Анан кийин акырын 12ге чейин демиңерди чыгарасыңар, шашпай. Келгиле, бирге жасап көрөбүз. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эми чыгарабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Акырын дем алабыз. Өзүңүз ошо фокусуңуз бир жерге келгенче улантсаңыз болот, албетте 1-2 жолу кайталаган жетиштүү. Эгерде демиңиз бир 7-8ге жеткенде же 1-2ге жеткенде кайтып кетсе, бул деле норма, буну машыктыруу керек болот. Улантабыз. Дагы бир техника берейин. Бул техника сиздердин оюңузду топтогонго жардам берет. Мисалы, сабак учурунда эртең менен эмне болгонун же эртең эмне болушун ойлонуп кетип жаткан болсоңуз, анда бул техника жардам берет. Түз отуруп, белди түз коюп, жүрөгүңүздүн какканын жана дем алганыңызды сезесиз. Аба кантип кирип чыгып атканын сезүүгө аракет жасайсыз. Экөөнүн бир убакта сезе билсеңиз, бул сонун ден соолугуңузга дагы, жүрөгүңүзгө дагы, жашооңузга дагы
сонун таасир бермекчи. Бул абдан пайдалуу көнүгүү. Демек, биз ушул учурга келип алдык, көңүлүбүздү буруп алдык. Бул техникаларды ар бир сабакта унутпай кайталап жасап баштаңыздар. 5 мүнөт, 3 мүнөт эртерээк отуруп, сабакка катышаардан алдын даярданып, фокусуңузду коюп алып, баштап окусаңыз болот. Биз деген чын дилибизден ушул тил үйрөнөм деп ниет кылып келдик. Ошол ниетибизде бул техникалар бизге колдоо көрсөтөт. Андыктан колдонобуз. Бүгүн алгач эле саламдашуудан баштайбыз. Simple greetings. Simple greetings. Hi there. Hello there. Hey there деген ушундай учурашуулар бар бизде. Бул жерде hey man, hey girl, good morning, good afternoon, good evening, good day, how do you деген учурашууларды силер көрөсүңөр, анан билесиңер, балким же болбосо жаңы үйрөнүп жатасыңар. Качан колдонобуз, кайсыл учурда, кимдер менен учурашканда колдонобуз билбей жатсаңар, бүгүн азыр үйрөнөбүз. Simple informal greetings. Informal деген бул расмий эмес. Достор менен, тааныштар менен учурашканда ушул учурашуу сөздөрүн колдонуңуздар. Hi there. Hello there. Hello. Hey there. Hey man, hey girl. Morning, afternoon, evening, good day, how do you. Бул сөздөр силерге досторуңар менен, тааныштарыңар менен жакшы мындай формалдуу эмес абалда учурашканга жардам берет да. Бул сөздөрдү колдонуп жатканда мааниси кандай деп ойлонуп калсаңар, бардык эле кандай салам деген түшүнүктү берет. Бул сөздөрдөн башка morning деген кутман таңда айткандын мисалы доброе дегени, утро дегени да, afternoon түштө учурашсаңар болот, evening кеч. Good day, how do you дегендер булар күн аралаш колдоно берсеңер болот. Мындайча айтканда айырмасы жок эрте менен кечинде. Кеттик. Анан формалдуу түрдө, расмий түрдө бир олуттуу жерде, интервьюларда, сабак учурунда бирөөлөр менен учурашуу керек болсо, анда бул учурашуу сөздөрүн колдоносуздар. Hi, hello, good morning, кутман таңда, good afternoon, кутман күн, good evening, good day, кутман күн дегендей. Complex greetings дейт. Hi, how's it going? Биз жөн эле hi деп кое албайбыз да, мисалы салам деп кое албайбыз. Салам, кандайсың? Кандай жүрөсүң? Жумуштарың кандай? Деген суроолорду беребиз. Ошол сыяктуу эле англис тилинде Hi, how's it going деген суроону берсеңер болот. Жоопту кандай берсе болот? Good, pretty good, great, not too bad. It's going good деп айтсаңар болот. Булардын мааниси good, pretty good, жакшы, not too bad, жаман эмес, it's going good, жакшы, баары жакшы болуп жатат деген мааниси бар. Кийинки суроо бул Hello, how are you? Кандайсың? Hey, how are you today? Бүгүн кандайсың? Hi there, how are you doing? Жумуштарың кандай болуп жатат дегендей. Hi, how are you doing today? Бүгүн жумуштарың кандай? Же бүгүн маанайың кандай деген сыяктуу суроо саламдашууда. Жооп бергенде өзүңүздүн абалыңызга карап, бирок биз көп учурунда албетте жакшы деп жооп беребиз. Great деп жооп беребиз. Жакшы, абдан жакшы, сонун, I'm doing great деген бул абдан жакшы деген жооп. Улантабыз. Complex greetings. Hey man, what's up? Hey man, what's going on? Hey man, what's happening деген суроолор. Бул суроолорго жооп бергенде not much, not a whole lot деп жооп берсеңер болот. Hey, how's everything деген суроолор. Бул суроолорго things are great. Сенин жумуштарың кандай, баары кандай деген суроо маанидеги суроо. Жооп бергенде things are great. Менде баары жакшы деген мааниде жооп бересиңер. Кийинкиси
Биз саламдашып алдык, анан таанышабыз адамдар менен, туурабы? Адамдар менен таанышканда мен таанышканыма кубанычтамын деп англисче кантип айтабыз? Бул жооптордун негизинде айтсак болот. Бирөөсүн тандап. Албетте мааниси бирдей эле, кичине айырмасы бар. Мисалы, I'm happy to meet you. Мен сени көргөнүмө, сен менен таанышканыма кубанычтамын. It's pleasure to meet you. Мен сен менен таанышканыма кубанычтамын. It's lovely to meet you. Мен сүйүнүп жатам. Lovely, сүйүнүп жатам сени менен таанышканыма. Абдан кубанычтамын дегендей эле мааниси бар. I'm delighted to meet you. Bunun дагы I'm honored to meet you. Мен абдан мындайча айтканда сыймыктанып жатам дегендей. Чоң адамдар менен ушундай бир кандайдыр бир деңгээлде бийик адамдар менен таанышуу биз үчүн сыймык, туурабы? Ошол адамдар менен таанышканда I'm honored to meet you деп айтсаңар болот. Деп улантабыз. Кечиресиң деген сөз. Кечиресиң деген сөз англис тилинде, кыргыз тилиндегидей, орус тилиндегидей эле ар кандай учурда колдонсок болот. Sorry about that. Кечирип кой. My bad. Менин күнөөм. Excuse me. Кечиресиң. Pardon me. Кечирип кой. I was wrong about that. Мен бул менин катам. Мен туура эмес экен. Меники туура эмес экен дегендей. It was all my fault. Бул баары менин күнөөм деген мааниси бар. Сөзмө-сөз которулганда, баардыгы мындай келгенде кечирип кой, кечирчи деген мааниси, кечиресиңер деген. Ночи, бейпил түн, биз жатканда же бир жерде жолугушууларга барганда, кеч кирип калган болсо же атайын бир конференцияларга барганда, бирге кечки тамактанасыңар, анан кетип атканда ошол жакшы жат, жакшы эс ал деп айтуу үчүн керек колдонобуз. Sleep tight, sleep well, sweet dreams, nighty night, have a good night деп айтсаңар болот. Мааниси баардыгы бейпил түн. Ал эми бирөөлөр менен жолугуп кетип атасыңар, коштошуп атасыңар, бирок ал адамдар менен кайра эле көрүшөсүңөр. Ошол учурда көрүшкөнчө деп айтуу үчүн ушул сөздөрдү колдонсоңор болот. Bye, take care, see you soon, have a good day or have a great day. Күнүң жакшы өтсүн деген мааниде. Албетте таанышып атканда биз атыбызды сурайбыз. Эки түрдүү сурасак болот. What's your name? Who are you? деп. Бирок what's your name туура болот эгерде ысымын билгибиз келип жатса. My name is деп жооп берсек болот, or I am деп жооп берсек болот. I'm Nurjamал, my name is Nurjamал. Кийинкиси, where are you from? Кайсыл жактансың? I'm from Кыргызстан деп жооп берсек болот. I come from Кыргызстан деп жооп берсек болот. Where do you live? Кайсыл жерде жашайсың деген суроолор болушу мүмкүн. I live in деп туруп өзүңөрдүн мамлекетиңерди, шаарыңарды, көчөңөрдү айтып койсоңор болот. How old are you? I'm 33 years old деп толук жооп берсеңер болот. I'm 33 деп кыска жооп берсеңер болот. When's your birthday? Качан сенин туулган күнүң? My birthday is on деп туруп айды айтасыңар. January, August, December, кайсы ай болсо анын же экинчи деген сыяктуучу. Бул жерде биринчи болуп атат, first болуп атат. Экинчи болсо second, 20 август болсо 20th of August болот. Буларды кантип айтууну туура биз сабакта дагы кенен үйрөнөбүз. Кеттик. What's your phone number? Телефон номери айтканда my phone number is деп туруп телефон номериңерди айтасыңар. Кандай үйрөнөбүз, кандай айтабыз туура телефон номерди биз сабакта үйрөнөбүз. We want to know about his her job profession. Эгерде силер адистиги боюнча сурагыңар келсе, ошол суроолорду берсеңер болот. What do you do? What do you do for a living? Кандай айырмасы бар? Эмнеге мындай суроолорду беребиз? Биз сабакта үйрөнөбүз. Listening time. Эми биз угуп көрөбүз. Азыркы эле үйрөнгөн сөздөрдү келгиле практика жүзүндө текшерип көрөбүз. Мындайча айтканда бышыктап көрөбүз. Биринчи,
Бул жерде тамгалар сөздөр аралаштырып берилген. Кандай бул жерде фраза бар? Кандай сөздөрдөн турат? Эмне деген сөз? Келгиле бирге карап көрөбүз. Биринчиси. Эгерде how have you been деп тапсаңар, азаматсыңар. Экинчиси. Nice to meet you деп азаматсыңар. Үчүнчүсү how are you? Кийинки сөздөр Тура, good afternoon. Кийинки сөз What's new? Эмне жаңылыктар деген сөз. Кийинкиси сонун. Булар сөздөрдү оңой окуп, оңой таап жатсаңар, демек elementary деңгээлине силер туура келесиңер. Эгерде кандайдыр бир кыйынчылык болуп жаткан болсо, анда силер баштапкы деңгээлден баштап үйрөнүңүздөр. Жакшы. Бул жерде сөздөрдү аягына чыгаруу керек. How дегенге мисалы кайсы бири туура келет. Өз алдыңарча жасайсыңар. Биз өзүбүз бирөө менен мисалы чет өлкөлүк бир адам менен жакшылап таанышып алдык. Жаныбызда бирөө бар болсо, аны дагы тааныштырууга туура келет да. Мисалы биз жакшы бири-бирибизди тааныйбыз, үчүнчү адамды тааныштырышыбыз керек болот. Анда силер бул формуланы колдонсоңор болот. He is деген. He is бул ал эркек мырзаларга. Мырзаларды тааныштырууда he is деп туруп аты жөнүн айтасыңар. He is Leonardo William DiCaprio. Мисалы да. He was born in деп туруп жылын айтасыңар. Эгерде жылы маанилүү болсо. Анан ал кайсыл жактан болот? He is from Los Angeles. Мисалы. He is an actor. Ал актер. Эгерде адистигин айтуу керек болсо. He is деп туруп жашын айтсак болот. Жана башка маалыматтарды бере берсеңиздер болот. He is'дин жардамы менен. Кийинкиси she is. She is деген бул айымдарга берилет. She is Айсулуу Тыныбекова да, мисалы айымды тааныштырып жатсаңар. She is 30 years old. She's from Jala, but she's athlete. Жана башка маалыматтарды ушул she is формуласы менен берсеңер болот. Же кызыңарды, же апаңарды, эжеңерди, курбуңарды кимди тааныштырбасаңар, ошол she is деп туруп бул кыз жөнүндө айтып берсеңер болот. Азаматсыңар, эгерде сабакты ушул жерге чейин көрүп бүтсөңөр, силер кенен амандашканды, таанышканды, бирөөлөр жөнүндө маалымат билгенди, ошол достошконду мындайча айтканда үйрөнүп алдыңар. Англис тилинде силер буну билесиңер эми.